Марат Өмірбеков дейді. Текебаевтың Маевскийден алған $1 миллион соны біз білет деп Садыр айтты. Осыға жооп беріп қойыңызшы дейді. 7 каналға берген интервьюсында сіз көрсеңіз керек, ошоны сурап атат. Эми бул уголовное дело Маевский боюнча менин фамилиям чыгып калганына да мен мындай жооп бердим да. 19-жылы Шыкмаматов менен Бегалы Норгозуев айтышып атканда, Бегалы Норгозуев айтты да. Мен билем, Текебаев $1 миллион алган. Ошондо Модин эки генералга барган Кулов менен Субаналиевке мен билемин деп айтылып туруп, азыр YouTube'да деле бар алчу. А негизи мен айткам эмеге. Бегалы Норгозуев менен досум да. Мен ага айткам. Анткени мен 12-жылы Ар намыс партиясынан Горкеңешке депутатка койгонбуз, Горкеңешке. Анан ошондо Кулов менен Куловдун офисинде отурчубуз да. Анан Модин келген Куловка. Куловка келип туруп, ушу Маевскийге чогуу биз Текебаевга $1 миллион суммасында акча бергенбиз, ошону аперчи, көмөктөшчү деп суранган Куловдон. Анан Куловдон чыккандан кийин мага келген. Анан мен баарын сурап алгам да, эменчи баарын. Кандай болгон деп баардын. Бирок анда Текебаев Атамбаев менен эме болчу да, шерик болчу. Жогу бийликте болчу. Анан ошол сөз болгондон кийин мен штабтагы балдарга да айттым, карасаңар, жана ушунча акча менен алып атат бийликтегилер тигиндер. Чиле сөз болгон. Это 12-жыл болгон. Анан ошондо кийин эме деле интервью берип жүрдү, ким эле, Равшан Жээнбеков деле калганы. Анан саясатчылардын көбү билет деген, Чиле саясатчылардын көбү билет. Потому что Модинден мен сураганда ал айтты да, бүт депутаттардын баарына барып келгем деп. Анан аны калп айтты, не кылабыз? Болгондой эле.